Қолымнан келишинче убакыт берип күтүп келген болчумун. Чектен ашты, чектен. Жеке ишкер Имамидин Ташев УКМКнын кызматкерибиз деген адамдар тарабынан уурдалганын кабарлап билдирүү таратты. Анда ал 2023 жылдын 27 декабрында уурдалып, 8 күн бою белгисиз жерде кармалып турганын айткан. Мамлекеттик кызматкер деген тонду жамынып алып, бандиттик иш кылды деп УКМКнын кызматкерлерин айыптады. Кечке маал мени ГКМБнын сотрудниктерим деп чакырып, барган жеримден машинага кыйнап салышып, каршылык көрсөткөнүмө карабастан бандиттерче уурдашып, 8 күн кармап, камап белгисиз жерде. Үйдөгүлөрүмө, жакындарыма кабар бердиртпей, иш алып барып аткан компанияма кабар бердиртпей кармап жатышты. Ташев ага карата түрдүү коркутуулар болгонун айткан. Мамлекетке 52 миллион сом төктүрүп, андан сырткары дагы 100 миллион сом сурашканын билдирген. Ишкерлерге кысым болуп жатканын, курулуш тармагындагы бир канча адамдар кармалганда мамлекетке төктү делген суммадан 3 эсе көп акча төлөгөнүн маалымдаган. 52 миллион төктүргөн аз келгенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты. Эми өзүңүздөр да билип, угуп, көрүп аткандай, канчалаган биздин коллегалар, кесиптештер, куруучулар канчасы камалып, төгүп, кусуп чыгышты. Албетте, интернет айдыңында айтылган суммалардын 3 эсесин беришти. Бул айдан ачык нерсе. Билдирүү чыккандан кийин соц тармактын колдонуучулары тарабынан кызуу талкууланып жатат. Анда жеке ишкерди сындап акча төлөгөнү кылмышты мойнуна алганы деп жазышууда. KG Group'тун башчысы Имамидин Ташев бүгүн укмуштуудай кайрылуу жасаптыр го. Эгер салган үйлөрү мыйзамдуу болсо, талапка жооп берген үйлөрдү курса, 52 миллион төкпөйт эле да. Төктүбү демек күнөөсү бар. Ошол айыбын жабуу үчүн төгүп алып бүгүн бакылдайт го. Аны өзү ким ээрчийт экен? Качып кетип сырткы ишөө. Күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 52 миллион сом төккөн красавчик дагы кускум келтат деп баатырларча кайрылуу жасады. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев курулуш иштеринде мыйзам бузганын мойнуна алып айып төлөгөн. СИЗОдон бошотулар замат чет өлкөгө качып кеткени айтылууда. Түштөн кийин акылга сыйбаган нерселерди айтып, элдин күлкүсүн келтиргенди койбоду да ушул киши. Бул аракеттер жеке ишкерге карата каралоо кампаниясы катары бааланууда. Ошол эле учурда Ташевдун билдирүүсүн колдоп, анын кийинкиси үчүн кооптонгондар да бар. Имамидин Ташев жолборс жүрөк экен. Бүгүнкү күндө мынтип эч ким ачык айтып чыга албайт. Коёндой окшош тексттер. Заказ принят. Исполнится в лучшем виде. Шеф. Деп ишти баштады каралоо компаниясы. Имамидин Ташев аке, Аллах жар болсун. Эсен аман кутулуп алыңыз балээлерден. Саясий серепчи Төлөгөн Келдибаев окуяга эки тараптуу кароого чакырат. Айтымында Ташев муниципалдык жерге үй курганы, мамлекетке келтирген чыгымы үчүн 52 миллион сом төккөн дейт. Ал эми аны уурдап кетип, 8 күн бою кармап турганын, кошумча акча талап кылганы боюнча укук коргоо органдары текшерүү жүргүзүп баа бериши керектигин айтууда. 100 миллион сом сурагандыгы боюнча, бул боюнча албетте бул азыркы бийликке көлөкө түшүрөт. Бул боюнча башкы прокуратурабы, же аскер прокуратурасы, же улуттук коопсуздук кызматынын ички коопсуздук кызматтары бул боюнча териштирүү иштерин жүргүзүш керек. Териштирүү иштерин жүргүзүп, ушуна Кыргызстанга белгилүү адам айтып аткандан кийин факты боюнан болсо дагы кылмышын козгоп, тергөө амалдарын жүргүзүп, анын чын төгүнүн аныктап коомчулукка жарыялаш керек. Жеке ишкердин кайрылуусуна УКМКнын төрагасы Жогорку кеңештин жыйынында жооп берди. Ал Ташевко издөө жарыяланганын айтты. Өлкөдө төңкөрүш жасоого аракет кылган деп айыптап, кармалса жоопко тартылаарын билдирди. Соттун чечиминин негизинде ал ошол СИЗОдо отурган жерден анын сүйлөгөндөрүн биз бүт тарттырып алганбыз. Ал жерде бул Кудайбергенов баягы ким Тилекмат Кудайбергенов беле ким эле адам? Күрөнов, Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Өкө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Имамидин Ташевко ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип, башка мамлекеттерде же биздин мамлекетте биз билбейбиз, качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз.
бүгүнбү эртеңби бүрсүгүнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Ташов буга чейин кармалып 52 миллион сом төлөгөндөн кийин эркиндикке чыгарылган. Азыр анын чет өлкөдө экени айтылууда. Бул аралыкта Имамидин Ташов менен активисттин өлкөдө төңкөрүш уюштурууга аракет кылып жатат деген видеосу соц тармакта тарап жатат. Зыягүл Болот кызы, Келдибек Маматжумаев, Тымежа. Бүгүн мен чай ачканмын, кофе ичкенмин, футбол ойногонмун, тандашмын деген түшүнүк болбойт.